Ата энеге кеңештер. Балаңызды эч качан алдабаңыз. Биз балабызды ошол учурдагы абалдан чыгуу үчүн же ага жагымдуу кылуунун аракетин кылып алдайбыз. Бул үчүн тарткан айыбыбыз бир канча чоң жана жагымсыз болуп калышы мүмкүн. Ата энесинин сөзү менен туура келбеген дүйнөдө жашоо балага оор болуп калат. Эгер балаңыздын суроосуна эмне деп жооп берүүнү билбесеңиз, эч нерсе деп айтпаңыз. Балам, мен сенин сурооңо эртең жооп берем деп койгондун эч кандай жаман жагы жок. Бирок чындыкты айтуудан коркпоңуз. Эгер сиз эле коркпосоңуз, бала баардык чындыкты кабыл ала алат. Андыктан алгач өзүңүздү даярдап, анан балаңызга айтыңыз. Бир гана алдабаңыз. Унутчаактык бул дагы алдагандын бир түрү. Балаңызга убада бердиңиз, унутуп калдыңыз. Балаңыз да унутуп калды да эстегенде таарынды. Бул жакшы эмес. Убада бердиңизби, аткарыңыз. Эгер эске тутууңуз начар болсо, жазып алыңыз. Унутуп калганыңызды эстесеңиз, балаңызга түшүндүрүп, айткан убадаңызды сөзсүз түрдө аткарарыңызды айтыңыз. Бул баланын дүйнөгө болгон ишенимин бекемдейт, милдеттүү болууга үйрөтөт. Сиз аны сыйлаганыңызды түшүндүрөт. Балаңыз менен чын көңүлдөн сүйлөшүңүз. Телевизорду карап олтурган калыбыңызда аябай сонун сүрөт тартыптырсың деп эч качан айтпаңыз. Же сериал көргөнүңүздү токтотуңуз, же чындыгын айтыңыз. Балам, кечирип кой, мен азыр бош эмесмин. Бошоорум менен сенин тарткан сүрөтүңдү жакшылап карайм. Дагы эле алдабаңыз. Сериал бүттүбү, сөзсүз балаңыздын сүрөтүн көрүңүз. Балаңызга аз көңүл бурганыңызды ага ашыкча белек алып берип жууганга аракет кылбаңыз. Акча берүү андан бетер туура эмес. Бул балаңызга болгон сүйүүнү акчага алмаштырды дегендик. А дүкөнгө киргенде балаңыз өзүн татыктуу алып жүрүүсүн кааласаңыз, ага акча деген эмне, ал каяктан келерин айтып түшүндүрүп туруңуз. Эгер туура эмес кылсаңыз, мойнуңузга алып балаңыздан кечирим сураңыз. Чоңдордуку туура деп эсептеген балаңызга чоңдордун да жаңылаарын түшүндүрүңүз. Балаңызга тандоого мүмкүнчүлүк бериңиз. Дүкөнгө киргенде каалаган тамагын, кийимин, оюнчугун өзү тандоосун сунуш кылыңыз. Муну менен балаңыздын өз оюн ачык билдирип, эркин өсүшүнө жол көрсөткөн болосуз. Балаңыздын бир нерседен баш тартуусун олуттуу кабыл алыңыз. Анын жок деп айтканга укугу бар. Сен чоң энеңдикине барасыңбы? Жок, демек аны чоң энесиникине алып барбаңыз. Баланын атасы менен энесине болгон сүйүүсүнө атаандаштык жаратпаңыз. Андан сен апаңды көбүрөөк жакшы көрөсүңбү же атаңдыбы деп суроо туура эмес. Муну менен сиз баланын ата энени жакшы же жаман деп салыштырууга болот деген оюн бекемдеп жатасыз. Сиз сураган учурда апасын же атасын тандаганына бала өзүн күнөөлүү сезет. Бул туура эмес. Тескерисинче, балага ата эненин ар бири өзүнчө алмашкыс, экөөнүн эки башка орду бар экендигин сездирүү керек. Балаңызды мактаңыз, анын жакшы жүрүм-турумун, кандайдыр бир кичинекей ийгиликтерин баса белгилеп айтып туруңуз. Мыктуу болуу үчүн чоң аракеттерди жасоо керектигин түшүндүрүңүз. Сиздер менен Айдана Бейик Турган кызы. Кийинки эфирге чейин аман болуңуздар.